Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге жүрөк тууралуу пайдалуу маалыматтарды айтып бермекчимин. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана видеону башкаларга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Жүрөк бул биздин денебиздин мотору. Ал биз жаралганыбыздан баштап акыркы күнүбүзгө чейин үзгүлтүксүз токтобой иштейт. 70 жыл жашасаңыз 70 жыл, 100 жыл жашасаңыз 100 жыл. Мисалы сиз эс алышыңыз мүмкүн, бирок жүрөк эч качан эс албайт, сиз уктап жатканыңызда дагы иштей берет. Жана бардык эле ушул биздин органдарыбыз сыяктуу жүрөк деле оорушу мүмкүн. Айырмасы жүрөк ооруганда буга жардам бериш кыйыныраак болот жана улам оорунун кийинки стадиясына өткөндө жардам берүү ого бетер кыйыныраак болот. Андыктан жүрөк оорусунун белгилери пайда болгондо мүмкүн болушунча эртерээк дарыгерге кайрылуу керек. Жүрөктү кардиолог врач карайт. Анан айтып кое турган нерсе, ар бир адамдын жүрөгү ооруй бербейт. Андыктан мисалы үчүн анча көкүрөк тушта 5 секунд, 10 секунд катуу ошол оорусун болуп кетсе, муну жүрөк экен деп ойлоп калбаңыздар. Бул жүрөк оорусу эмес. Жүрөк ооруй турган болсо, ал чындыгында болевой синдром берет, кадимгидей оорутат жана көбүрөөк убакытка созулат. Жүрөк өзүнүн ооруп жаткандыгын бир гана ооруксунуу менен эле билдире бербейт. Башка дагы белгилери бар. Мисалы, жүрөк ооруларынын ичинен эң олуттууларынын бири өнөкөт жүрөк жетишпестиги, ХСН деп коет. Эгер ушул оору боло турган болсо, сиздин жүрөгүңүздүн тушунда ооруксунуу болбойт, башка белгилер болот. Мисалы, 3 негизги белгисин айтып өтөйүн. Биринчиден, энтигип баштайсыз, 100 метр басып эле, 200 метр басып эле энтигип каласыз. Бул биринчи белгиси жүрөк оорунун, өнөкөт жүрөк жетишпестигинин. Дагы бир белгиси күчүңүз өтө эле мындайча айтканда жок болуп калат да, улам эле алсырай бересиз. Бул дагы бир жүрөктүн ошол күчүнүн кеткендигинин белгиси. Үчүнчүсү болсо, буттарда шишиктер пайда болот. Алды менен таманда, тамандын үстүндө жана улам ооруп күчөгөн сайын өйдөгө карап шишиктер жыла берет. Ушул 3 белгини өзүңүздөн байкап жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө кардиологко кайрылып жүрөктү текшертүү керек болот. Жана ушулар болду, жүрөк ооруйт деп эле күмөн кыла бербеңиздер. Ушул эле симптомдор таптакыр башка маселелерде деле болушу мүмкүн. Айрыкча сиздин жашыңыз 45-50дөн ашпаган болсо, жашыраак болсоңуз, сөзсүз эле жүрөк ооруса ушул нерселер болот деп ойлоп калбаңыздар. Бул башка эле нерселердин дагы белгиси болушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк жүрөк ооруганда, жүрөк жетишпестиги болгондо ушундай белгилер бейтапта байкалат. Жана бул өзү өнөкөт жүрөк жетишпестиги деген эмне? Бир сөз менен айтканда, жүрөктүн күчүнүн азаюусу. Мунун 3 стадиясы бар. Жүрөктү узик алганда Симпсон боюнча ушул жүрөктүн фракциясын аныктап берет. Эгерде ал 55-57%дан өйдө чыга турган болсо, жүрөк нормаль иштеп жаткан болот. Эгер ал 51ден 55ге чейин болсо, анда өнөкөт жүрөк жетишпестигинин биринчи стадиясы болот. Эгер 41ден 51ге чейин болсо, экинчи стадиясы болот. Эгер 41ден аз болсо, анда үчүнчү стадиясы болот, өнөкөт жүрөк жетишпестигинин. Жана бул өтө олуттуу деген мааниде. Бардык стадияларында бирдей эле ушул бейтап дарыланууга муктаж, дайыма врачтын көзөмөлүндө болууга тийиш. Анан жүрөк жетишпестигине эмне алып келет? Чындыгында көп эле оорулар, ушул анын ичинде айрыкча жүрөктүн өзүнүн оорулары дагы бар. Жана эң негизги оору ушул өнөкөт жүрөк жетишпестигин алып келген бул демек жогорку кан басым оорусу. Сиз 10 жылдан бери, балким андан көп убакыттан бери кан басым менен ооруп жүргөн болушуңуз мүмкүн, жогорку. Жана эгерде сиз бардык убакытта дарыңызды ичип, кан басымды 140тан ашырбай, ошодон төмөн кылып жүрө алган болсоңуз, анда сизде өнөкөт жүрөк жетишпестиги болбойт. Бирок сиз врач айткан дарыны убагында ичпей, 1 ай ичип токтотуп коюп, анан дагы кайра көрүнгөндө дагы 1 жума 10 күн ичип коюп, кайра токтотуп жүрө берсеңиз, кан басым өйдө төмөн ойной берсе, тез аранын ичинде эле сиз өнөкөт жүрөк жетишпестигине кабыласыз. Тилекке каршы өмүрүңүз дагы кыскарып кетиши мүмкүн. Ошонун негизинде. Андыктан негизги ушул
жүрөк жетишпестигине алып келген оору бул давление экен. Давленияны көзөмөлдөйлү, ошол диетасын кылалы. Ошондо Кудайым буйрса, сизде бардыгы жакшы болот. Анан ошол өнөкөт жүрөк жетишпестигинде колдонула турган эки дары бар. Негизги бул Фарсига жана Jardins деген. Экөө тең, мындайча айтканда, бирдей эле таасирге ээ, кайсынысын колдонсоңуздар деле боло берет. Бул дарылар эмне кылып берет? Бул дарылар ошол кандагы ашыкча шекерди, ашыкча тузду, буга кошумча ашыкча мочевой кислотаны сыртка чыгарып турат. Ошонун негизинде жүрөккө күч келишинин алдын алат. Ошол себептүү ушул дарылар биринчи кезекте кардиолог тарабынан сиздерге жазылат. Мындан сырткары буга чейин ичип жүргөн ошол кан басымынын дарысын улантасыз. Буга кошумча ошол канды суюлта турган, холестерин азайта турган дарыларды дагы токтотпой иче бересиз. Анан эң негизгиси ушул Фарсига деген дарыны же Jardin'сти экөөнүн бирөөсүн токтотпой ичесиз. Бул дарылар суткасына бир эле жолу сунушталат. Анткени анын ошол таблетканын таасири 24 саатка чейин жетет. Жана бул Фарсига деген дары негизи ошол кант диабетинин экинчи тибинен жабыркаган бейтаптарга дагы сунушталат. Ошолордун дарысы десек туура болот. Ошол себептүү эгерде сизде ошол кант диабети жок, бирок врачыңыз ушуну жазган болсо, чочубай эле иче бериңиздер. Анткени бул бир гана диабетте ичилиши керек деген дары эмес. Бул дары диабетте дагы өтө жакшы жардам берет. Ашыкча глюкозаны кандан бөйрөк аркылуу сыртка чыгарып турат. Ошол орунда бул дары биздин бөйрөгүбүзгө дагы жакшы жардам берет. Бир аз сары айдоочу касиети дагы бар, бирок жанагы фуросемид, таросемид сыяктуу эмес. Бир аз азыраак ушул сары айдоочу касиети бар. Ошонун эсебинен ал бөйрөккө тескерисинче жагат. Эгерде ушул сизде же сиздин жакыныңызда өнөкөт бөйрөк жетишпестиги дарттуу болсо, аларга дагы ушул дарыны кошо ичүүнү сунуштайбыз. Ошонун себебинен мында нефропротекция деген, мындайча айтканда, бөйрөктү колдой турган касиет дагы кошо камтылган болот да. Андыктан ошол бейтаптар дагы ичсе болот. Муну менен ал өзүнө жакшы жардам берет. Демек, Фарсига бул бөйрөккө дагы дары, бул жүрөккө дары, кант диабетине дагы дары. Бир жагынан анча жакшы салмактуу адамдардын салмагын дагы бир аз азайтып берет. Бирок арыктоо максатында бул дарыны ичиштин кереги жок. Себеби, эгерде организм өзү ошол жакшы иштеп жаткан болсо, ага кошумча жардамдын кереги жок. Бул көбүрөөк олуттуураак оору менен ооруган бейтаптарга сунушталат. Жана мен ойлойм, ошол Фарсиганы ичип жүргөн бейтаптар болсо керек арабызда, же Jardin'сти ичип жүргөн бейтаптар болсо керек. Эгерде ошол сизге жазылган болсо, эмнеге муну жазды экен деген бир суроо болбосун деген максатта айтып өттүм. Түшүнүп алыңыздар деп. Чындыгында өтө пайдалуу дары. Анан негизинен ушуларды сиздерге бүгүн айткым келди. Жыйынтыктап айта турганым дагы ошол, эгерде давлениеңиздар болсо, сөзсүз түрдө жакшы дарыланыңыздар, болбосо ден соолугуңуздар кескин түрдө начарлап кетиши мүмкүн. Өнөкөт жүрөк жетишпестигине алып барышы мүмкүн. Андан кийин дарыгер дагы жардам бериши кыйын болот. Видео пайдалуу болгон болсо, башында айткан нерселерди кылууну унутпаңыздар. Каналга катталуучу боло элек болсоңуздар, подписаться дегенди дагы басып коюңуздар.